Каруу медиа каналыбызды активдүү көргөн көрүүчүбүзгө 1-январ күнгө акчалай белегибиз бар. Андыктан видеого бирден лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да сөз түрдө басып, активдүү көрүп туруңуздар. Bir soranışım var. Şu mağara Viktor Alvaruş'la Vakar Öfkesiniz bu da buyursa Bişkek'ten magistralden 6 konu büyülü olsun diye koyuz var. Hatta sorana bana. 10 bin. Senin daha bugün yasaldan bırakmam. Burada bağlı. Ben sana bir metin çözüme sağlık bu olması. Bitireyim dayanması. 10 bin. İyi alsam çakıramam. Var mı çakıramam bunlar? Biz har bir ayal zаты жана har bir balаны мамлекет тарабынан коргоону, колдоону, камкордук менен сый урматты сезген бейпил коомду курушубуз керек. Бул багытта эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жогоруда айтылган маселелерди терең изилдеп, үй бүлө институтун бекемдөө боюнча иш-чараларды иштеп чыгып сунуштагыла. Ошону менен катар жубайлардын көп балалуу болуу жагдайына да көңүл буруу зарыл. Мамлекеттик коопсуздук жана туруктуулукту чыңдоо маселеси калктын санынан түздөн-түз байланыштуу болот. Эгерде калктын саны өспөсө, анда келечекте мамлекеттин экономикалык активдүүлүгү төмөндөйт, социалдык системалар оорлошот жана өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу сыяктуу олуттуу кыйынчылыктар келип чыгат. Кыргыз элим, мен Усупаев Тянжан Усенович, Абхазия машиненин айдоочусу болом. Менин кайрылуумдун себеби урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, сиздерден бир суранат элем. Ушу 1 жыл мурун биз билбей ушу кадашып алып мындай болоорун билген эмеспиз. Анан эми сиздерден бир мунапустукты аябай суранат элек. Потому что ушунчалык биз багы ишенип, элдер алып атса биздер ишенип алып турбуз. Бирок күнөө аябай бизде бар. Бирок сиздерден ушунчалык бир сурап. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Суранат элек, биздин просто ушунчалык ар бирибизде ушундай көйгөйлөр көп экен. Мен өзүмдүн кызым ДЦП да өзүнүн Тяншанова Айлин ДЦПсы бар. Просто мен күнүгө больницага массажды алып барып турушум керек. Бирок шартка байланыштуу ушу рейдтин болгонуна байланыштуу, жана биз туура эмес машина менен байланыштуу. Мен чын эле ушу машинемди да айдай албай калдым. Ушу кызымды мен күнүгө немеге алып барып турам, массажга. Мектебине жана массажга, анан арачолодо такси кызматын кылабыз да. Мен кызымдын мына диагнозу детский церебральный паралич правой стороны гепариз. Ушундай диагнозу бар. Кызымдын бир жак капталы иштебейт да, кыскасы мындайча айтканда. Анан анысы дагы неме кылып, ушу кредитти алып алдым эле. Ушу кредитим да бар эле, ушу ар бир ай сайын 23810 төлөйм. Эми бул багы донат катарда эмес, просто урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, сиздерден просто суранат элек, аябай суранат элек. Ушу бизди мунапыстык кылып бериңиздерди аябай суранат элек да. Ушу аябай неме болуп, көйгөй ушундай болуп калды. Жеке эле мен эмес, көп кишилерде ушундай көйгөйлөр көп экен. Көп киши ушул машинелер менен оокат кылышат экен, такси кызматтарын кылышат экен. Эми баары тең адашыптырбыз. Эми сиздерден не дейт элек, ушуну бизди жакшы карап бериңиздерден суранат элем. Ошо биз деле ошо билбей алып алдык, ушуну билбей алып. Эми багы бул машина чынды айтканда бөлөк машина, унааларга караганда немеси ышыктыгынан чын эле ошо
бул неме болгон үчүн бышыктыгынан үчүн эле алдык ушу машинени, болбосо албайт элек. Ушу кечирип коюңуздар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздерден бир сурамак элек, ушу бир жардам берип коюңуздар. Ушунча көйгөй болуп калды. Бизде мына мындай азыр үйгө чыга албайм, же кызымды немеге алып массажга алып бара албай. Же кредитим болсо кредит мына мындай кредиттер жатат. Эми бул жекеле менде деле эмес экен. Көп балдарда көйгөй өтө көп экен. Көп балдар азыр аябай отурушат да. Жалгыз караганыбыз эле ушул машина экен да. Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Сиздерден бир суранат элек. Абдан жакшы суранат элек. Аябай ушу бизди аябай мунапыстык кылып бериңиздерди. Аябай суранат элем сиздердичи. Биз аябай неме болуп калдык ушу. Кечирип коюңуздар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчек Кыдыршаевич. Биз чын эле неме болуп калды, бизден эми алдык, эми алганда билип неме алганбыз, эми бирок эми күнөө бизден да эми не кылабыз эми. Урматтуу кыргызстандыктар, көптөгөн жылдар бою ар бир жараныбызды түйшөткөн аярлуу жана курч маселелердин бири өлкөбүздүн чек ара маселеси эле. Биз бүгүн кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы толугу менен чечилгендигин сыймыктануу менен айта алабыз. Коңшубуз Тажикстан Республикасы менен кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыкты. Эми эки тараптуу чечимдерди формалдуу бекитүү иштери гана калды. Чек ара маселелери боюнча бири-бирибизди түшүнүүнүн жана бардык тараптын сүйлөшүүлөрдүн дипломатиялык чеберчиликтин, тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого бекем берилгендиктин аркасында гана ийгиликтерге жетишилди. Бул биздин өлкө үчүн тарыхый мааниге ээ. Чек ара маселесинин 100% чечилиши менен эл аралык кызматташтууларда жаңы мейкиндиктерди ачып, чек арага чектеш жайгашкан аймактарыбызды гана эмес, бүтүндөй республикабыздын ишенимдүү өнүгүшүнө бекем мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Баарынан да чек арага жакын орун алган мекендештерибиздин коопсуздугу жана ошондой эле келечеги камсыз болду. Мурда чек араларда бөлүнүү сызыгы болуп келсе, бүгүн ал биригүүнүн жана кызматташуунун символу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун жана жарандарыбыздын жашоо деңгээлин жакшыртуунун аянтчасы болуп калды. Урматтуу замандаштар, мамлекеттик реформанын жүрүшүндө кайра карай турган маселелердин бири өлкөнүн ресурстарын мыйзамсыз менчиктештирүүсүнө көңүл буруубуз болду. Эгемендик жылдарында